Рахмат кесиптештер. Улуттук өзгөчөлүгүбүздү айгинелеп турган бул ат оюндарыбыз. Алардын бири ат чабыш, байыркы жана кызыктуу спорт оюну. Бүйүрдү кызыткан бул оюнда аттардын мыкты болушу негизги мааниге ээ. Аларды мүнөздөп багуу, жакшылап багуу, тапка келтирүү бул саяпкердин милдети. Аттарды жакшылап карап жана мүнөздөп багуу болбосо табына келбейт жана мелдеште байге ала албайт. Биз учурда Ноорус майрамына карата мелдешке күлүк тулпарларын даярдап жаткан сокулуктук жаш саяпкер Рамилдин чеберчилигине күбө болобуз. Бу астыдагыларды азыр абайлагыла. Жакшылап айдагыла. Даярдык бир байгеге даярданыш үчүн бир атты 6 айдан кем эмес даярдык үстүндө болобуз. Күн түн дебей аттардын жанындабыз. Азыр бүгүн элдин баардыгы ушул ат майданда Норуска чабабыз деген аттардын акыркы суутууларын өткүзүп атышат. Буйруса ушундай эле куруктун сырты менен жүрүш керек постоянно. Макулбу? Аттарга талпага көп салбай. Жетекчибиз, мен, саяпкер, аттарды караган балдар, андан кийин үстүндөгү чабандеси бардыгыбыз бир жапа тырмак эмгектенебиз. Ошондой эле ошо аттын өзүнүн биринчи таланты, андан кийин дайындыгы, андан кийин ошол учурда байгеде ийгилик жаратыш үчүн жакшы дайындыкта турган атты анан кийин байгеге маарага алып келген чабандеси. Чогуу жүргүлө, чогуу. Башына баш кармап жүргүлө. Норуска аламан топкунан чабам. Нарбаш деген аламанды чабам. Буга чейин алат менен 2 жолу уткам. Тизгиниңди жакшылап кармап жүр. Ылдыйраак басып. Башын калжаңдатпа. Эми саяпкерчилик деген оңой жумуш эмес. Бул жерде бир ат эмес, бир нече ат. Ар бир аттын өзүнүн мүнөзүнө, баягы жанында жүрүп биз ошону сезип билип, ар бир аттын өзүнүн байгеси бар. Ошол нерсеге даярдайбыз. Ушу короодо 10 ат болсо, ушул 10 аттын экөөбүз ушул жазындагы байгелерге чабабыз. Ушинтип сезонго бөлүп, анан кийин жайында чуркай турган өзүнчө ат. Анан кийин күзүндө ушинтип сезон боюга ушул аттарды даярдап, ар бир аттын дайындыгына жана айткандай ушу 6 айдан кем эмес убакыт кетет. Ошол эле учурда анын багуусу бар, энергия бере турган, өзүн таштап жибербей турган витаминдери, ошолордун баардыгын берип, бул нерсенин баардыгы ушул процесске кирет, ат дайындыкка. Өстө өрү дагы булар тазаганда улар кичине назигирээк болот. Шамалдатпаш керек. Туура тамак ашын өзүнүн убактысында берип, көңүл аябай бурулат. Эртеден кечкери ушундай ушул ат короодо ушу аттар менен алекпиз. Анан Кудай буйруп, ошо буйруса ушул аттарды байгеге даярдап, үмүттөнүп, жакшы натыйжа күтүп атабыз. Бул атыбыздын аты Нарбаш, 5 жаш. Ушул атыбыз Кудай буйруса ушу Норуска даярдык ушул атыбыз менен болуп атат азыр, кызуу. Бүгүн ошо акыркы суутуп, терин алып, азыр алып келип, мына үстүн тазалап, эс алтып аткан учурубуз. Ошо бул аттын эми ушул дайындыгы кеч күздө эле башталган, 5-6 айдан ашып, 5-6 ай болуп калды. Дайындыкта келатат. Буга чейин ушул байгеге чейин 2 жолу сынак байгеге кошуп атты ачып алдык. Буйруса эми ушул мамлекеттик чоң байгеге барабыз. Эми буларды азыр биздин каныбызда ошол ат кумар болгондуктан эле ушундай баада алып келип, кызыгыбыз күчөп аткан убакта ушундай чабып атабыз. Бирок булар азыр ушул тапта өзүн азыр бизде биздеги азыр Кыргызстандагы байге өзүн актабайт. Салыштырмалуу коңшу мамлекет Казакстанга салыштырмалуу. Бирок биз Кудайым буйруса бир кадам
өнүгүүгө бир кадам калгандай болуп атабыз. Эң биринчи ушул бизге ушундай кымбат аттардын ушундай привозной импорт деп коебуз, импорттардын азыраак киришинин себеби бизде эң биринчи маселе азыр ат майдан. Ушу ат майданыбыз болсо эле бизде атка кызыгып алып келсем, ушундай кылсам деген кишилер аябай көп. Ушу ат майданыбыз жакшы, дорожка деп коет, дорожкабыз, ат майданыбыз болсо эле бизге дагы мындан да көп аттар кирет. Өнүгүүбүзгө аябай чоң жол ачылат. Ат минген кичинекей балдар менен иштеп атабыз келечекте. Ошолордун арасынан дагы ошолор өз алдынча сайыпкер болуп, ушинтип биз сыяктуу болуп бөлүнүп, ушинтип чыгып сайыпкерлер уланып келатат. Мен 13 жаштамын. Булат эми дайындап атат. Булаттын мүнөздөрү жакшы, кыял жок. Мындай сүйкүмдүү шумкарат. Кунандар 5 круг 4 кругка чабылат. Анан ага чейин бунун күчүн сакташ керек. Анан башына эле чыгып катыраак жүрүп койсоң күчү чыдабай жетпей атат. Кругка барып бастыра берле. Азыр мен барам, макулбу? Кыргыздын ат оюндары өнүгүп, күлүктөр көбөйүп, саяпкерлердин чеберчилиги өсө берсин. Ноорус майрамына карата өткөрүлө турган ат оюндары кызыктуу болуп, татыктуулар байгелерге ээ болот деген ишеничтебиз. Анда эмесе кезекти таластык кесиптештериме узатайын.